Быйыл Кыргызстанда 128 ишкана ачылып, 15 000 жумушчу орун түзүлөт. Белгилүү болгондой, былтыр 2024 жылы өлкөдө 102 жаңы объект ишке берилген. Андан 585 миллиард сомдук продукция өндүрүлүп, 8 000 иш орну түзүлгөн. Өндүрүш ишканаларынан түшкөн салык 2 эсеге өсүп, былтыр 40 миллиард сомго жеткен. 2025 жылга план дагы жогорулады. Ага ылайык быйыл 2025 жылы 128 ишкана ачылганы турат. Бери дегенде 15 000 киши иш менен камсыздалат. Өнөр жай объектилерин ишке берүүгө 1,7 миллиард доллар салынууда. Бул былтыркы ишканаларга коротулган каражаттан 2 эсеге көп. Чек ара маселеси чечилгенден кийин Баткенде бизнес ачууну каалаган ишкерлер көбөйгөн. Ал жакта быйыл 1000 иш орну бар 14 өнөр жай объектиси ишке берилгени турат. Ал эми Нарында 17, Ысык Көл облусунда 19, Ош облусунда 22, Таласта 3, Жалал Абадта 13, Чүй облусунда 20, Бишкек шаарында 12, Ош шаарында 8 ишкана ачылат. Улуттук банк кыргызстандыктарды алдамчылардан сак болууга чакырды. Финансылык жөнгө салуучу органдан билдиришкендей, бүгүнкү күндө белгисиз адамдар өздөрүн мобилдик байланыш операторлору, улуттук банк же укук коргоо органдарынын кызматкерлери катары көрсөтүп, жарандарды алдоого аракет кылып жатышат. Алар түндүк порталы аркылуу сиздин жеке маалыматтарыңыз сыртка чыгып кеткенин айтып, чочулатуучу жалган маалыматтарды таратышат. Андан соң сиздин атыңызга кредит алынганын айтып, акчаңызды коопсуз эсепке которууну сунушташат. Улуттук банк бул алдамчылык экендигин эскертет. Мындай билдирүүлөргө ишенбеңиз, эч качан бейтаныш адамдарга акча жибербеңиз. Эгерде күмөн санасаңыз, маалыматты расмий булактардан текшериңиз. Эскерте кетсек, улуттук банк жарандарга телефон чалбайт, мессенджер аркылуу расмий документтерди жөнөтпөйт, акча которууну суранбайт, эсеп ачпайт жана кредит бербейт. Эгер алдамчылардын курмандыгы болуп калсаңыз, дароо банк картаңызды бөгөттөңүз. Тез арада укук коргоо органдарына кайрылыңыз. Кыргызстанда улуу атамекендик согуштагы жеңиштин 80 жылдыгына карата 2025 жылдын 28 апрелинен тартып тарыхый окуялар сериясындагы улуу жеңишке 80 жыл күмүш коллекциялык монетасы жүгүртүүгө чыгарылды. Бул тууралуу улуттук банктан билдиришти. Маалыматка ылайык, коллекциялык монета улуттук банктын мекемелеринин кассаларында 5200 сом баасында иш күндөрү саат 9:00дөн 14:00га чейин, ошондой эле нумизматикалык баалуулуктарды сатуу боюнча 3W Чекит Нумизмат Чекит НБКР Чекит KG веб-сайты аркылуу сатылат. Кыргызстан дүйнөлүк туристтик аренада өз позициясын бекемдөөнү улантууда. Британиялык абройлуу The Guardian басылмасы 2025 жылы Кыргызстанда этикалык туризм үчүн эң мыкты багыттардын катарына киргизди. Туризм департаментинин маалыматына ылайык, аталган макалада The Guardian аң сезимдүү саякаттарды баалаган, маданиятты, жаратылышты жана жергиликтүү жамааттарды урматтаган туристтер үчүн Кыргызстан уникалдуу мүмкүнчүлүктөрдү сунуштай турганын баса белгилеген. Кыргызстан өзүнүн кооз жаратылышы, бай маданий мурасы жана салттуу достугу менен айырмаланып, туризмди өнүктүрүү менен жаратылышты коргоонун ортосундагы тең салмактуулукту сактап келе жатат. Белгилей кетсек, бул эл аралык баа Кыргыз Республикасынын туруктуу туризмди илгерилетүү багытындагы чоң потенциалынын далили болуп саналат жана 2025-2030 жылдарга карата мамлекеттик туризмди өнүктүрүү программасынын маанилүүлүгүн дагы бир жолу тастыктап турат. Экономика жана коммерция министрлигинин алдындагы туризм департаменти этикалык жана жоопкерчиликтүү туризмди өнүктүрүүгө багытталган долбоорлорду мындан арада колдой бермекчи. Бул багытта иштер Кыргызстанды дүйнө жүзү боюнча саякатчылар үчүн эң жагымдуу өлкөлөрдүн бири катары сактап калууга өбөлгө түзөт деп айтылат маалыматта. 26 апрель ишемби күнү жарыяланган көрктөндүрүү, санитардык тазалоо жана жашылдандыруу боюнча жарыяланган 2 айлыктын алкагында Борбор каланы тазалоого 1233 чарба субъекти чыкты. Бул тууралуу Бишкек мэриясынан кабарлашты. Маалым болгондой, ишембиликке жалпысынан 28793 адам катышты. Таштандыларды чыгарууга 90 даана атайын техника тартылып, 194,2 тонна таштанды чыгарылды. Ошондой эле ишембиликтин жүрүшүндө 19786 линия метр сугат тармактары тазаланды. Шаар мэриясы шаарды көрктөндүрүү боюнча 2 айлык 2025 жылдын 17 майына чейин улана турганын эскертти. Алдыда кыргызстандыктарды кыска иш жумасы күтөт. Ал 28 апрелден 30 апрелге чейин созулуп, андан кийин 1 майдан 10 майга чейин эс алышат. Ал эми 11 май жекшемби. Мындан тышкары 30 апрель шаршемби күнү 1 май майрам алдындагы кыскартылган иш күнү болот. Бул күнү иш күнү 1 саатка кыскартылат. Эмгек кодексинин 66 беренесине ылайык май айында 1, 4, 6, 8 май майрамдары, 5 май Кыргыз Республикасынын Конституция күнү, 9 май жеңиш күнү.
Жогорку кеңештин социалдык саясат боюнча комитетинин жыйынында маданият, маалымат жана жаштар саясаты министри Мирбек Мамбеталиев депутаттардан жаңы гимн боюнча сынакты октябрга чейин узартууну суранды. Анын айтымында сынакка жалпы 703 сунуш түшкөн. Анын ичинен 285 долбоор катталган. Алардын арасында музыкасы менен тексти, бир гана музыка жана текст варианттары болгон. Анын ичинен 177 долбоордо гимндин тексти гана, 2 долбоордо гимндин обону гана бар. Комиссия гимндин музыкасынын бир да версиясын жактырган жок. Сынакты 2 этапка бөлүүнү сунуштайбыз. Биринчисинде ырдын тексти, экинчисинде музыка гана каралат. Буга байланыштуу сынактын мөөнөтүн 2025 жылдын 1 октябрына чейин узартууну суранабыз, деди Маданият министрлигинин башчысы. Мындан ары 1 жылдык ОСАГО полиси 1680 сомдон башталат. Бул тууралуу мамлекеттик камсыздандыруу уюму билдирет. Кырсык болгон учурда адам өмүрү үчүн 300 000 сомго чейин, жаракат алгандарга 100 000 сомго чейин, мүлккө зыян келген учурда 150 000 сомго чейинки төлөмдөр каралган. Адам өмүрү баарынан кымбат. Күтүүсүз келген кырсыктан Кудай сактасын. Жол жүргөндө сак болуңуз. ОСАГО менен сиз өзүңүздү, жүргүнчүлөрдү жана башкаларды коргой аласыз, деп айтылат уюмдун маалыматында. Ирандагы Шахид Раджая портундагы жарылууда каза тапкандардын саны 40-ка жетти. Бул тууралуу Коммерсант гезити Мехр агенттигине таянып кабарлады. Маалыматта белгиленгендей, кырсыкта 40 киши көз жумуп, дагы 900дөн ашык адам жаракат алды. Ошондой эле жарылуунун кесепетинен бир катар имараттар жабыркады. 26 апрелде болгон жарылуунун азырынча себептери айтыла элек. Жалпыга маалымдоо каражаттарынын маалыматтарына караганда, кырсык ракетанын күйүүчү отуна керектеле турган заттар туура эмес сакталгандан келип чыгышы мүмкүн. Күн мурун президент Садыр Жапаров деңиз портундагы жарылуунун кесепетинен адамдардын каза болушуна байланыштуу көңүл айтып, жабыр тарткандардын тез арада сакайып кетишин каалады. Бишкекте Ирандын маданиятын, чыгармачылыгын жана күнүмдүк жашоосун чагылдырган уникалдуу соода чыгармачылык мейкиндиги өз эшигин ачты. Бул жаңы борбордо Иран элинин бай мурасы менен таанышууга шарт түзүлүп, шаар тургундарына оригиналдуу буюмдар сунушталат. Ирандык китептер, кол өнөрчүлүк жана декоративдик искусствонун үлгүлөрү, оюнчуктар, кеңсе буюмдары жана башка көптөгөн өзгөчө буюмдарды бул жерден таба аласыз. Бул жердеги ар бир буюм Иран элинин салтын, көркөм дүйнөсүн жана даамын чагылдырган бир дүйнө. Иран Ислам Республикасынын Кыргызстандагы элчиси Голам Хасейн Ядагари, кыргыз боордошторубуз ушул жерден Иран чыгышынын демин сезе алыш үчүн бул жерде нукура атмосфераны түзүүгө аракет кылдык. Мындай демилгелер эки элдин достугун чыңдап кызматташууну бекемдейт деген ишенимин билдирди. Добрый день. Вначале хотел бы дать небольшое разъяснение, что этот магазин это является торгово-культурным пространством, где будут посетителям, покупателям представлены культурно-потребительские бытовые товары, которые произведены в Иране. Это касается и культурных товаров, и продуктов питания. Для нас очень важно и значимо, что здесь будут представлены товары, которые производятся и считаются во всем мире уникальными, иранскими, оригинальными. И здесь мы постарались создать аутентичную атмосферу для того, чтобы наши кыргызские братья и сестры здесь могли почувствовать себя как в Иране. И я надеюсь, что представлены здесь товары и продукция будут вызывать интерес у местной аудитории, у местных жителей, и тем самым они внесут свой вклад в развитие культурных отношений между странами. Ошондой эле бул мейкиндикте жайгашкан Гулистан кофейнясы өзгөчө көңүлдү бурат. Бул жерге келгендер Иран чайынын даамын татуу менен чыгыш стилиндеги тынч жана кооз чөйрөдө эс алып маектеше алышат. Наши посетители смогут попробовать иранские напитки, иранские чаи и, конечно же, иранские сладости, это гяза, сухан и так далее. Сегодня то, что вы здесь видите, это, конечно же, не все те товары и предметы, которые здесь будут представлены покупателям. В дальнейшем здесь будут, конечно же, канцелярские товары, тоже иранского производства. Также здесь будут игрушки для детей иранского. В общем, мы здесь постарались, чтобы
когда наши посетители сюда будут заходить, они почувствовали себя как в Иране. И в дальнейшем мы надеемся, что здесь ассортимент будет пополняться. Здесь также представлены книги, сувенирные книги и другие товары, которые также можно преподнести как подарки. Все они являются иранского производства. От имени Департамента кинематографии и Министерства культуры я поздравляю вас с этим праздником, с открытием еще одного объекта иранского бизнеса и культуры в Кыргызстане. Наша дружба с Ираном должна развиваться. Я очень рад, что открываются такие объекты, как арт-кафе, потому что все, что касается культуры, это касается как раз нашей работы. И мы ведем очень плодотворную работу с господином послом. В этом году запускаем наши фильмы в Иране. Мы сейчас готовим к прокату кыргызские фильмы. Иран очень интересен для нас. В Иране имеется 2000 экранов и 900 кинотеатров. Поэтому Иран для нас очень интересная страна, как и мы для Ирана. Я думаю, что мы и в дальнейшем будем развивать наше сотрудничество. Жаңа ачылган бул борбор эки элдин достугун бекемдеп, маданияттар ортосундагы көпүрө болору талашсыз. Бишкектеги мындай мейкиндик Иран маданиятына кызыккан адамдар үчүн зор мүмкүнчүлүк. 25 апрелде Улуттук илимдер академиясында дүйнө элдеринин салттуу музыкасын жана салттуу маданиятын, руханий баалуулуктарын даңазалоого арналган Рух санат аталышындагы дүйнөлүк фестивалга расмий түрдө старт берилди. Рух санат фестивали Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлиги, ошондой эле Кыргыздын салттуу музыкасы фонду тарабынан уюштурулуп жатат. Белгилей кетсек, бул фестиваль 25 апрель өлкөбүздө салттуу музыка күнү белгиленип жатканына 20 жыл толгондугу менен байланыштуу. Аталган иш-чарага министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов, маданият министри Мирбек Мамбеталиев, ошондой эле өлкөбүздөгү белгилүү маданият, искусство ишмерлери, салттуу музыканы алып жүрүүчүлөр катышты. Минкап төрагасынын орун басары Эдил Байсалов салттуу маданиятты сактоо жана даңазалоо бүгүнкү күндө өзгөчө мааниге ээ экенин белгиледи. Салттуу кыргыз маданиятынын жана музыка өнөрүнүн алып жүрүүчүлөрүнүн катышуусунда Рух санат дүйнөлүк фестивалы өткөрүлүшүнө арналган иштин башталышы. Ушул Рух санат фестивалы дагы биздин дүйнөлүк деңгээлдеги салттуу кыргыз маданиятынын жана музыка өнөрүнүн, искусствосунун майрамы болот деген үмүттөбүз. Маданий иш-чара театралдаштырылган пролог менен ачылып, Кыргыздын салттуу музыкалык аспаптар ойнолуп, концерттик программа менен коштолду. Кыргыз элинин салттуу музыкасы, анын ичинен күүлөрү, дастандары, элдик аспаптары, манасы элдин маданиятын, турмуш тиричилигин, тарыхын, элдик жана эстетикалык идеяларын чагылдыруучу баа жеткис мурас. Эгерде сиздер менен бирге рух санат сөзүнүн этимологиясына көңүл бура турган болсок, өзүңүздөр билгендей, рух, руханий, рухий баалуулуктар, башкача айтканда жан дүйнө гүл азыгы деген түшүнүктү түшүндүрө турган болсо, санат сөзү Кыргыздын салттуу музыкалык искусствосундагы, андагы айтуучулук багыттагы даанышмандык менен айтылган акылгөй ыр саптарын, санат терминаларын санат деп атасак, түрк тилдүү элдерде санат өнөр дегенде төндүрүп келет. Мындан 20 жыл мурун Кыргыздын белгилүү өнөр ээси Майрамкул Асаналиевдин авторлугу менен жаралган логотип бүгүн сиздердин мына ушул Рух санат фестивалынын логотипине айланып отурат. Рух санат фестивалынын алкагында эл аралык сынак, конгресс жана салттуу музыка маркети өтмөкчү. Озеки салттагы профессионалдык музыкалык искусствонун аваздык, аспапчылык багыты боюнча өтө турган эл аралык сынакка салттуу музыканы алып жүрүүчү профессионал музыканттар катышат. Сынакта атсалышкан өнөр ээлерин Европа, Жакынкы Чыгыш жана башка өлкөлөрдөн келген этно музыка таануучулар, салттуу музыка чеберлери баалашат. Салттуу маданият жана искусство
искусство, сактоо, өнүгүү маселелери аталышындагы эл аралык конгрессте салттуу маданият жана музыкалык искусствонун теориялык, практикалык аспектилерин, ааламдашуунун шаарданында руханий мурастарды сактоо, коргоо, жайылтуу маселелерин талкууга алуу үчүн дүйнөнүн ар тарабынан келген илимпоздор, изилдөөчүлөр, музыканттар, аспап жасоочу усталар, маданият жана этно музыка жаатындагы эксперттер жолугушмакчы. Салттуу музыка маркетинде продюсерлер, фестиваль уюштуруучулар, кол өнөрчүлөр, музыканттар, креативдүү жамааттар үчүн заманбап аянтча болот. Салттуу музыканы алып жүрүүчүлөр жана топтор тууралуу маалыматтардын, музыкалык аспаптарды жасаган кол өнөрчүлөрдүн көргөзмөсү, шоу-кейстер, кызматташуу келишимдерине арналган жолугушуулар уюштурулуп, жандуу концерттер өтөт. Бул эми салттуу музыканын сактоонун, анан жайылтуунун бир мындай формасы. Анткени биздин салттуу музыкада жүргөн өнөр чеберлери өз эле жүрбөстөн башка өнөр чеберлери менен жуурулуш керек. Алар менен бир арага келиш керек, жаңы мүмкүн орток чыгармаларды чыгарыш керек. Алардын формаларын көрүш керек, сактоо формаларын. Ошолордун баардыгы менен баарлашабыз. Бир чети, экинчи чети ошону практика жүзүндө дагы ошол жерден көрөбүз. Фестиваль тууралуу айта турган болсок, азыр ааламдашуу доорунда ар бир эл, ар бир улут өзүнүн иденттүүлүгүн сактоонун аракетинде. Иденттүүлүгү деген бул эмне? Бул анын маданияты, тили, каада салты, үрп адаты, музыкасы да. Мына биздин өлкөдө дагы ушул актуалдуу маселе болуп турат. Мына ушундай фестивалды уюштуруу менен биз өлкө башчы өзү колдоп, Садыр Нуркожоевич Жапаров жакшы иштерди баштап атабыз. Рухсанат фестивали 1-2-3 август күндөрү Борбор Азиянын бермети болгон Ысык көлдүн жээгинде Рухордо маданий этнографиялык комплексинде өтөт. Белгилей кетсек, бул фестиваль Кыргызстанда алгачкы жолу өтүп жатат. Мындан ары ар 2 жылда өткөрүлөөрүн уюштуруучулар билдирди. Фестиваль руханий мурастарды сактоого, өнүктүрүүгө, жайылтууга арналган эл аралык платформа катары Чыгыш Азиядан Түштүк Америкага чейинки мейкиндиктеги өлкөлөрдүн салттуу маданият жана музыкалык искусство өкүлдөрүн Манас атанын урпактары жердеген Ала тоого чогултат. Асел Сөркул кызы, Гүлчөрө Казымкулов, Азия ТВ, Бишкек. Кара Суу районунун 90 жылдыгына жана улуу жеңиштин 80 жылдыгына карата чыгармачыл кече өттү. Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Республикалык Кыргыз тил коомунун президенти Райымжан Курбановдун «Тилибиз биздин дилибиз» аттуу чыгармачылык кечеси Кара Суу районундагы Токон Эшбаев атындагы маданият үйүндө болду. Эне тилде ырлар уккун келеби? Райым агай Курбановду тыңшаган. Иш-чарага Кыргыз Республикасынын президентинин Ош областындагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Талант Арстанкулов, Кара Суу районунун мамлекеттик администрациянын башчысы Аким Канат Табалдиев, райондук мекеме ишканаларынын жетекчилери, айыл өкмөт башчылары жана жалпы эл катышып куттуктоолорду айтышты. Албетте ушул Кара Суу районубуздун социалдык баатыры, чыган инсандары жалпы эле ушу районубуз эмес, жалпы эле өлкөбүздүн өнүккөнүнө өзүнүн зор салымын кошуп келишет. Айтылгандай, мына 2025 жылы биз былтыр эле бул иштерди чогуу райондук мамлекеттик администрациянын жетекчилиги, биздин өкүлчүлүктүн бардык жетекчиликтери ушул 2025 жылы районубуздун 90 жылдыгын белгилейбиз. Түптөлгөнүнө, түзүлгөнүнө 90 жыл болот деп бир топ иш-чараларды ушу пландаштырылганбыз. Алардын катарында 90 жаңы объект, ишканалар, жаңы жумуш орундары, анан албетте өтө маанилүү болгон мына биздин айылдарыбыздын дагы ошо инфра түтүмдөрдүн дагы оңдоо иштерди бир топ маанилүү элге керектүү иштерди пландаштырып, ушу жылдын башынан баштап ошол иштер мындай бир турмушка ашып келатат. Анан мен мында башында сөзүмдүн башында айткандай, биздин чыган ушу агайларыбыз, биздин районубуздун инсандары өзүнүн кичи мекенине дагы өнүккөнүнө зор салымын кошуп келатат деп атабыз. Ошолордун катарында мына бүгүнкү биздин жакшынакай бир кечени уюштурган, демилгелеген биздин агайыбыз Райымжан Рахманович мындай жакшынакай «Тилибиз биздин дилибиз» деген иш-чараны өткөзүп атат. Элдин баардыгы майрамдык маанайда, жакшынакай маанайда келип ушул иш-чараны өткөзүп атабыз. Ал дагы бир маданий иштердин, ошол 90 жылдык районубуздун 90 жылдыгына пландаштырылган маданий иштердин ошол катарында болот. Албетте жылдын аягына чейин дагы бардык ушу графиги менен түзүлгөн бардык
ай сайын, жума сайын ушундай иш-чаралар пландаштырылып болуп атат. Иш-чара Кара Суу районунун 90 жылдыгына жана улуу жеңиштин 80 жылдыгына карата өттү. Уюштуруучулар бул иш-чаранын максаты улуттун оңгусу болгон эне тилдин бүгүнкү абалын жакшыртууга жана жаштарды патриоттуулукка өндөп барктоого үйрөтүү экендигин белгилеп өтүштү. Бүгүн мына Кара Суу районундагы Токай Эшбаев атындагы маданият үйүндө жакшы иш-чара болуп атат. Бул иш-чара Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил коомунун президенти Райымжан Курбановдун катышуусу менен Кара Суу районунун 90 жылдык мааракесине арналып өтүп атат. Тилибиз биздин дилибиз аттуу чыгармачылык кеченин баштоонун алдында турабыз. Абдан жакшы, элдин маанайы жакшы. Бизде Кара Суу району боюнча 90 жылдыкка карата, мааракеге карата жана улуу жеңиштин 80 жылдыгына карата ошол быйылкы 2025 жылы 90 түрдүү аталыштагы маданий иш-чара өтмөкчү. Ошондой эле 90 объекти ачуу жагын пландаштырганбыз. Буга чейин дагы 20дан ашуун маданий иш-чараларыбыз өттү. Мына бүгүн дагы ошол 25-26 иш-чаранын үстүндө турабыз. Мындан ары да уланат. Буюрса Кара Суу районунун 90 жылдык мааракеси ушул жылдын октябрь айында белгиленмекчи. Бардык даярдыктар көрүлүп атат. Мындан тышкары бир шаарда 10 айыл өкмөттө жерлерде ушу Кара Суу районунун 90 жылдыгына жана жеңиштин 80 жылдыгына карата түрдүү маданий иш-чаралар жерлерде өткөрүлүп жатат. Алдыбызда май майрамдары келатат. Улуу жеңиштин 80 жылдыгын белгилейбиз. Буга дагы абдан жакшы өлбөс полкту алып жүрүү жакшы иш-чарасына даярдыктар көрүлүп жатат. Иш-чара концерттик программа менен коштолуп, Райымжан Курбановдун мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө багытталган ыр саптары менен көркүнө чыкты. Дем берүүчү касиетиңден айланам, бакыт өзү басып жүрүү жер менен. Эне тилди жарды дешет, көкүрөгү жардылар. Эне тили бөксө дешет, мээси бөксө маңгылар. Өзүм баягы туулуп өскөн ушу Кара Суу районуна келип отурам. Быйылкы жылы демек ушул Кара Суу району түзүлгөндүн ушул 90 жылдыгы салтанаттуу түрдө ушул сентябрь айында белгиленген турат. Мына ошого карата райондун акими Канат Табалдиев мырза баш болуп аябай жакшы иштер аткарылып жатыптыр. Мен ыраазы болуп атам да. Ошо 90 жылдыга 90 ишкана, 90 иш-чара дешип жакшы иштер болуп атыптыр. Ошонун ичинде менин да чыгармачылык кечем өтүп жатат. Келип жердештер менен жолугуп, Чыңгыз Айтматов айткан экен, адамда эки мекен болот деп, кичи мекен, чоң мекен деп. Кичи мекен туулуп өскөн жериң болсо, чоң мекен өзүңүн өлкөң, мамлекетиң деп. Мен ошол кичи мекениме келип, бир чыгармачылык отчет, жолугушуу жердештер менен. Ошону менен бирге албетте азыр элде материалдык байлык жетиштүү, бир руханий азык, руханий байлык керек болуп атат да. Ошол максатта келип отурам. Кечеде Райымжан Курбановдун эне тилибизге болгон өзгөчө мамилеси, анын мамлекеттик тилди өнүктүрүүдө алып бараткан ополтоодо эмгеги баса белгиленип кетти. Чындыгында эле биз кыргыз мамлекетинин жараны катары, кыргыз катары ар бирибиз мамлекет тилибиз үчүн жан күйүшүбүз керек. Ушул мамлекеттик тилибизди даңазалап, ушул мамлекеттик тилди сүйлөп, окуп, ойлонуп, билим алышыбыз керек. Мамлекеттик тил үчүн жан күйгүзгөн адамдар чанда гана болуп эсептелет, айрыкча азыркы доордо. Ошон үчүн мына бүгүнкү Райымжан Курбановдун өзүнүн кичи мекенине келип, өз эли менен баарлашып, ошол мамлекеттик тил кыргыз тили боюнча сүйлөп атканы бул өзгөчө. Себеби биз бул агайды канча жылдан бери билген болсок, ошол бир гана кыргыз тили үчүн аябай жанын күйдүрүп келген инсандардын бири болуп эсептелет. Ошон үчүн биз ойлойбуз, ушундай адамдар бар экен, биздин мамлекетибизде тилибиз эч качан жоголбойт. Биздин тилибиз, дилибиз, када салтыбыз ушу даңазаланып келе берет деген ойдобуз. Мындай иш-чаралар жылдын аягына чейин улана тургандыгын белгилеп, райондун акими Канат Табалдиев өзүнүн калуу тилектерин да билдирип кетти. Бүгүнкү чыгармачылык кечеде чет тилин билген жакшы, бирок эне тилди да мыкты билүү керектиги айтылды. Гүлжан Ажматова, Алишер Мусажалил уулу, Ош облусу. Агай сиз бул замандын чыганы, эмгек менен алып урушуп келесиз. Элге биз да сиздей кызмат кылалы.